Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы Кыргызстандагы натыйжалуу жана чоң мааниге ээ болгон көзөмөлдөөчү орган. Мамлекеттик коомдун ишеничтүү таянычы жана өлкөнүн экономикасына чоң пайда алып келе турган кепилдик. Инспекция экономиканын өнүгүшүнө, социалдык саясатты жана мыйзамдагы жарандардын укугун коргоодо, айлана чөйрөнү, жашоонун шартын, өндүрүштү жана коомдун түзүлүшүн көзөмөлдөйт. Азыркы учурда мамлекеттик инспекция мамлекеттин эң жаш структурасы болуп саналат. Бирок аты аталгандай инспекция мамлекеттин өнүгүү жолуна карай өзүнүн текшерүү багытын күчтөндүрүп келет. Канчалык коом өнүккөн сайын мамлекеттик инспекциянын экологиялык жана техникалык багыттагы иш алып баруусу замандын талабына жараша иш алып барат. Жоопкерчиликти ишеним менен аткарган мамлекеттик инспекция экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнундагы жүргүзүлгөн курулуштардын коопсуздугу инспекторлордун көзөмөлүндө болгон. Инспекциянын жоопкерчилиги менен курулган мамлекетибиздеги заманбап ат майданы, спорт комплекси жана балыкчы корумду автоунаа жолу өз натыйжасын көрсөттү. Ошондой эле бир кылым мурун тарыхта чоң из калтырган Үркүн окуясына карата курулган Үркүн мемориалдык комплексинин сапаттуу курулушуна мамлекеттик инспекция зор салым кошту. Тажрыйбалуу жана күчтүү инспекторлорду даярдоодо КМШ өлкөлөрүнүн адистери инспекциянын тажрыйбасын үйрөнүп жана колдонуп жатканын жашырышпайт. Бул тууралуу 2016 Чолпон Ата шаарындагы 14-өлкөлөр аралык өнөр жай коопсуздугу боюнча өткөн жыйында баса белгиленди. Эл аралык кызматташтыктагы тажрыйба алмашуу мамлекеттик инспекцияда жылдан жылга курчуй баштады. Көп тармакты камтыган инспекция бир үй бүлөдөй. Мамлекеттик инспекция түзүлгөнгө чейин ар бир көзөмөлдөөчү башкармалык ар кайсы министрликтердин жана ведомстволордун карамагында болгон. Текшерүү жүргүзө келгенде бири-бирине карама-каршылыктарды жараткан. Бул көрүнүш инспекциянын түзүлүшү менен бир баштуу көз карандысыз органга айланды. Буга чейин бир жылда өлкө боюнча 70 миңге чукул текшерүүлөр жүргүзүлгөн болсо, азыркы тапта бир жылда 15 миңдин тегерегинде көзөмөлдөнүп текшерүү 4 эсеге чейин азайган. Көзөмөлдөө процесси алдын ала түзүлгөн пландын негизинде жүргүзүлүп, мыйзамсыз текшерүүгө жол берилбейт. Инспекциянын башкы максаты текшерип айып пулга жыгуу эмес, алдын алып түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Экологиялык маселе биринчи орунда турганы менен аны техникалык коопсуздуктан бөлүп салууга мүмкүн эмес. Экологиялык жана техникалык тең салмактуулук кандайдыр бир деңгээлде адамдык факторлорго көз каранды. Келечекти алып карай турган болсок, экономиканын өсүшү менен экологиянын абалынын төмөндөшүнө жол бербөө көзөмөлү инспекцияга да көз каранды. Акыркы жылдар ичинде мамлекеттик инспекция жалпы 16 мыйзам кабыл алды. Мындайча айтканда, инспекциянын көзөмөлдөө иштерин күчөттү. Бул кадам менен инспекция мамлекетке киреше гана эмес, мыйзам бузуу багыттарда жоопкерчиликтин чоң экендигин коомчулукка сездирди. Ал эми административдик чаралардан өндүрүлгөн айып пулдун 25% мамлекеттик инспекциянын пайдасына бериле баштады. Бул каражат инспекциянын кызматкерлеринин эмгек акысына жана ошондой эле мамлекеттик инспекциянын материалдык базасын чыңдоого жумшалууда. Замандын талабына жараша технологиянын жаңы тартиби менен текшерүү жана көзөмөлдөө багытын мамлекеттик инспекция Кыргызстанда биринчилерден болуп баштады. Бир сөз менен айтканда, өкмөттүн таза коом долбоорунун алкагында ишке ашкан онлайн текшерүү Бишкек шаарында пилоттук негизде жүргүзүлө баштады. Заманбап онлайн текшерүү толугу менен күчүнө киргенден кийин мамлекеттик инспекция бардык текшерүүлөрдү онлайн режиминде жүргүзөт. Мындай кадам менен текшерүү бир нуктагы тартипке салынат. Мамлекеттик инспекция өкмөттүн чоң ишениминде турат. Бул багытта инспекцияны мындан дагы күчтөндүрүү пландары ишке ашып, акыркы 2 жыл ичинде техникалык багыттагы көзөмөл тарабын метрологиялык көзөмөлдөө башкармалыгы жана транспорт коопсуздук чөйрөсүн көзөмөлдөө жана контролдоо башкармалыктары менен толукталды. Ошентип инспекциянын көзөмөлдөө багытынын тамыры жайылды.
Албетте, даражасы бийик турган инспекцияда татыктуу, тажрыйбасы мол инспекторлор иштеши керек. Бул багытта инспекциянын жетекчилиги эл аралык уюмдар менен кызматташып, анын негизинде инспекторлордун тажрыйбасын арттыруу боюнча башка өлкөлөргө жиберип, билим деңгээлдерин жогорулатууда. Тактап айтканда, акыркы 2 жыл ичинде 200дөн ашуун инспекторлор чет өлкөдөн тажрыйбасын жогорулатып келүүдө. Эл аралык уюмдардын демөөрчүлүгүнүн негизинде инспекциянын экологиялык багытына 2 моторлуу кайыктар толук шаймандары менен алынды. Ал эми мамлекеттин казынасынан курулуштун сапаттарын текшерүүчү жабдыктар, өнөр жай коопсуздугун көзөмөлдөөчү шаймандар алынды. 2018 жылдын эсебинен атайын 3 кызматтык автоунаасы менен камсыз болду. Бүгүнкү күндө Мамлекеттик көзөмөлдөө багытындагы материалдык жана техникалык базасы жакшырып, текшерүүнүн сапаты кыйла жогорулады.